Дүйнө жүзү боюнча 1,5 миллиард адамдын ит же мышыгы бар. Үй жаныбарлары бар адам алар менен болгон өзгөчө байланышты жакшы түшүнөт. Бирок эртеби кечпи алар менен кош айтышууга туура келерин билебиз. Алар биз сыяктуу узак жашабайт. Бирок анын башка жолу болсочу, эгер үй жаныбарыңызды клондоп алсаңыз кантет? 1996-жылы Британиянын окумуштуулары жетилген клеткадан биринчи сүт эмүүчүнү Доли аттуу койду клондогонун билдик. Акыркы 20 жылда бул технология ушунчалык алдыга жылып, азыр жеткиликтүү болуп калды. Бирок чыгымдары кымбат, $50,000 тегерегинде. Эми адамдар мал жындыктардан тартып, жылкы, аргымак, жада калса ит мышыктарын да клондой алышат. Бул Билли, менин атым Келли. Мышыгымды клондоп алдым. Көптөр мени мышыгын кайра тирилтип алды деп ойлошот. Бирок бул андай эмес. Мен жөн гана мышыгымдын жашоосун узарткым келди. Мен бай эмесмин. Ит машыктыруучу болуп иштейм. Ошондуктан Беллини клондоо үчүн насыя алдым. Жаныбарларды клондоо көптөгөн $1,000,000 тармак жана дагы өнүгүп жатат. Бирок көп өлкөлөр буга тыюу салган. Азыр клондоо көбүнчө AKШ, Кытай жана Түштүк Кореяда жасалат. Клондор баштапкы жаныбарга абдан окшош, бирок кээ бир эпигенетикалык факторлордон улам, мисалы, айлана чөйрө, жеген тамагы, жаңы клондун жашоо тажрыйбасына ылайык оригиналдан бир аз айырмаланышы мүмкүн. Үч күчүктүн экөөсүн багып алып сүйүнүп жатам. Анткени кардар бир эле күчүк алгысы келген. Негизинен алар бири-бирине абдан окшош. Мен аларды ажырата албайм. Бирок албетте бирөө чыйрак, тың, экинчиси болсо жоош. Жаныбарларды клондоо жаратылышты коргоочулар үчүн да өтө маанилүү. Генетиканы сактап калуу үчүн түрлөрдүн кээ бирлерин кайра клондоп, жок болуп кетүү коркунучунда турган түргө жардам берип, ошол түрдүн жок болушун алдын алса болот деп үмүттөнөбүз. Доли аттуу койдун туулганына 28 жыл болсо да, жаныбарларды клондоо дагы эле талаштуу маселе болуп келет. Азыр деле клондолгон эмбриондун ийгиликтүү болушу салыштырмалуу төмөн. Андыктан бул донорлордун жана суррогаттардын саламаттыгы тууралуу этикалык тынчсызданууларды жаратат. Анткени клондоо учурунда кыйынчылыктар жаралса, азапты жаныбарлар тартаары ыктымал.